Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабактын темасы көрүү анализатору. Сабактын максаты адамдын сезүү органдарын билүү жана үйрөнүү, көрүү анализаторуна маалымат берүү жана түзүлүшүн үйрөнүү. Алган билимибиздерди жашообузда колдонуу жана маанилүүлүгүн үйрөнүү. Адам айлана чөйрөдөгү кубулуштардын көбүн көрүү аркылуу кабыл алабыз. Көрүү анализаторунун жардамы менен биз өзүбүздү курчап турган жандуу жана жансыз нерселердин формаларын, түзүлүшүн, кыймылын жана түзүүн кабыл алабыз. Көздөгү рецепторлордун көрүү нервинин чоң жарты шарлардын кыртышындагы баары биргелешип иштөөнүн көрүү сезимин пайда кылат. Бул сезим айлана чөйрөдө таанууга, эмгекке, окууга жана таалим-тарбия алууга чоң жардам берет. Көз баш сөөктүн көз чарасында жайгашкан. Көптөгөн жардамчы системалар коргойт. Алардын бири каш. Каштын милдети маңдайда аккан терди башка жакка буруу. Ал эми ирмөөчтөр жана кирпиктер көздү чаңдан, жаандан жана башкадан коргойт. Ирмөөчтөр ирети менен дайыма жабылып жана ачылып көздүн үстүңкү бетинин жаш суюктугу менен нымдалып турушун камсыз кылат. Жаш көздүн сырткы кыпчыгында жайгашкан. Жаш безинен бөлүнүп чыгып, көздүн ички кычыгынан жаш каналы боюнча мурун көңдөйүнө агып түшөт. Көз чарасынын карегинде булчуңдар аркылуу көз чанагы бекиген. Көз чанагы тегерек шаар формасында болот. Андай форма көздүн көз чарасында кыймылдашына жардам берет. Көз чанагы сыртынан бышык, ак чел менен капталган. Бул чел механикалык жана химиялык таасирлерден, ар кандай майда нерселердин көзгө киришинен коргойт. Ак чел алды жагында тунук айнек челинен өтүп кетип, айнек чел жарык нурларын жакшы өткөрөт. Көздүн андан кийинки чели тамырлуу чел деп аталат. Бул челде көздүн кан менен камсыз кылган көптөгөн кан тамырлар жайгашкан. Тамырлуу челдин ички бетинде жарык нурларын кабыл ала турган пигменттүү жука катмар жайгашкан. Бул челдин алды жагында түстүү чел орун алган. Түстүү челдин өңү ар кандай, мисалы көгүштөн кара күрөңгө чейин. Түзү пигмент менен клеткалардын санына жана бөлүштүрүлүшүнө көз каранды. Түстүү челдин орточу жеринде карек деп аталган тешикче жатат. Карек көздүн ичине жарык нурларын киришин жөндөйт. Каректин өлчөмү жарыктын көзгө түшкөнүнө жараша болот. Эгер жарык карекке көп тийсе, карек тарыйт. Жарык күңүрт болсо, карек кеңейет. Каректин артында эки капталуу дөмпөк тунук чечекей жайгашкан. Анын тегерегинде көп кирпик, сымал, булчуңдар орун алган. Чечекей абдан серпилгич, ал кирпиктүү булчуңдун жыйрылышына карата өзүнүн формасын өзгөртүп турат. Көз чанагынын ички чели эң жука тордомо чел. Тордомо челдин түзүлүшү абдан татаал. Көз ичиндеги чечекейдин артында мейкиндик айнек сымал зат деп аталуучу келкилдик зат менен толгон. Айлана чөйрөдө нерселердин чагылган жарык нурлар тунук челден, чечекейден жана айнек сымал заттан сынып өтөт. Көрүү процесси нормалдуу болгондо, сынган нурлар тордомо челге так түшүп, ал жерде көрүп аткан нерсенин сөлөкөтүн түзөт. Бир эле убакта биз алыстагы жана жакындагы нерсени көрө алабыз. Ошого жараша чечекейдин формасы өзгөрүлүп турат. Алыстагы нерсени көргөндө чечекейдин формасы жалпак, ал эми жакындаганда көргөндө дөмпөк болот. Тордомо челдин калыңдыгы 0,15–0,20 мм чейин. Андан жарыкка өтө сезгич клеткалар, көрүү рецепторлору, таякчалар менен колбачалар орун алган. Күгүн мезгилдин рецепторлору болгон таякчалар абдан тез дүлүгөт, ал эми колбачалар ачык жарыкта гана акырындык менен дүлүгөт. Каректин каршысында тордомо челдин көздүн сары тагы орун алган. Бул жерде жалаң колбачалар жайгашат, арасында таякчалар жок. Тордомо челден чыккан нерв талчалары бир жерге чогулуп, көргөзгүч
нервти түзөт. Анын курамында миллиондон ашык нерв талчалары бар. Ал талчалар аркылуу маалымат чоң жарты шарлардын кыртышында нерв импульстар түрүндө берилет. Көргөзгүч нерв чыккан жерде рецепторлор жок. Бул жер жарыкты сезбейт, ошондуктан сокур так деп аталып калган. Үй тиричиликте оюн жана кызмат убагында учтуу буюмдарды олдоксон пайдалануудан улам ал көзгө тийип оордоо келтириши мүмкүн. Ошондуктан адам мындай буюмдарды пайдаланууда өтө этият зарыл болушу керек. Көрүүнүн көп жолугуучу бузулушу жакында же алысты начар көрүү болуп эсептелет. Эгерде көрүүнүн бузулушу тубаса же болбосо, анда көз чанагынын формасы нормалдуу, көз чанагынын формасы айырмаланып турат. Алысты дана көрө албагандардын көз чанагы сүйрүү болот. Ошондуктан нерседен чагылган жарык көздүн тордомо челине жетпейт. Ал эми жакынды дана көрө албагандардын көз чанагы кушуураак болгондуктан жарык нурлары тордомо челден өтүп анан артына түшөт. Көрүүнүн бузулушу жалаң эле тубаса болбостон кийин деле пайда болушу мүмкүн. Мисалы, жакынды көрө албастык көбүнчө улгайганда, жашы өткөн сайын билине баштайт. Көпчүлүк мектеп окуучуларында алысты көрүү процесси бузулгандыгын байкоого болот. Бирок көздүн оорулары көбүнчө көрүүнүн гигиенасын сактабагандыктан келип чыгат. Анын алдын алуу үчүн өтө татаал эмес эрежелер сакталышы зарыл. Биринчи, мисалы, китеп окуганда же дептерге жазганда көздү китептин аралыгын 30 сантиметрден жакын болбошу керек. Себеби өтө жакын коюп окуганда же болбосо жазганда көздүн бурчуңдары күч келип, чечекейдин формасы өзгөрөт. Бул процесс көпкө созулса же көп кайталанса, көздүн функциясы начарлайт. Экинчи мисал, сабакты даярдаш үчүн столду терезеге жакын коюу керек. Жарык отурган окуучунун сол жагында түшкөндөй болуусу зарыл. Столго коюлган электр жарыгынын күчү 50-60 вольттон ашпаш керек. Ал көзгө түз тийбей тургандай болуусу керек. Жарык өтө күчтүү болгондо да тордомо челге зыян келтирет. Үчүнчү мисал, отургучка отурганда түз, эркин отуруу же болбосо окуу же жазуу керек. Төртүнчү мисал, таза абада, айлана чөйрө жакшы, дана көрүнгөн жерлерде көбүрөөк болуу зарыл. Бешинчи, көздү механикалык жана химиялык жана физикалык таасирлерден коргоо жана мектепке кол эмгек сабагында техникалык эрежелерин туура сактоо керек. Алтынчы, жүрүп жаткан же болбосо жүрүп бараткан автомобилде окуган абдан зыян. Бул учурда чечекейдин формасы абдан тез өзгөрүп жана тамганы тааныш үчүн көз дайым чыңалып турат. Бул процесстер кирпиктүү булчуңдардын чоңоюлуп, кайра жыйрылып турушуна алып келип, алардын ишин бузат. Жетинчи мисал, жатып алып окуу көзгө оңолбос зыян келтирет. Ошондуктан жатып алып окубаш керек. Сегизинчи, көздүн көрүү процессинде тамеки тартуу жана алкоголь ичүү түздөн түз таасир этет. Никотин жана алкоголь жаш-өспүрүмдөрдүн көрүү нервин бузат. Бүгүнкү сабактын үй тапшырмасы. Көздү эмнеден сакташ керек? Көрүүнүн гигиенасы кандай болуш керек? Көздү эмнелер коргойт деген суроолорго жооп келебиз.